Москвада жеңиштин 80-нчи жазы чоң салтанат менен белгиленди. Бул күнгө катышуу үчүн дүйнөнүн 30га чукул өлкөсүнүн лидерлери келген. Москва шаары жеңишти тууралуу ар кандай маалыматтар, желектер, ошондой эле инсталляциялар менен шөкөттөлгөн. Жеңиш тууралуу алгачкы расмий билдирүүлөр жарыяланган. Кызыл Кыргызстан жана Правда гезитинин тарыхый сандарынын көчүрмөлөрү Садыр Жапаровго аба майданда тапшырылды. Президент кесиптеши Владимир Путин менен Кремль сарайында амандашып, андан соң башка лидерлер менен бирге Кызыл аянттан орун алды. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парадты Россиянын кургактагы аскерлеринин башкы командири Олег Салюков жетектеп, Орусиянын коргоо министри Андрей Белоусов кабыл алды. Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Жалпысынан салтанаттуу сапка 11,5 миң аскер кызматчысы тизилген. Бекем эркин жана жогорку деңгээлдеги саптык даярдыгын жүрүштөн өткөн 55 парадтык эсеп ырастады. Алардын бирдей ташталган кадамдары аскер оркестри ойногон ыргак менен дал келип, кызыл аянтты көркүнө чыгарды. Россиянын куралдуу күчтөрүнөн тышкары башка дагы 13 өлкөнүн парадтык эсептери келген. Алар Кытай, Вьетнам, Кыргызстан, Казакстан, Азербайжан, Монголия жана башкалар дагы бар. Кыргызстандын улуттук гвардиясынын Ардак Харол ротасынын аскерлери дагы азыр салтанаттуу жүрүштөн өтүп жаткан чагы. Сапты полковник Нурбек Дүйшөнбаев жетектеди. Ардак Карол ротасына Садыр Жапаров ордунан туруп колдоосун билдирди. Парадты көрүү үчүн атайын чакыруу алгандар гана аянттан орун алды. Антседа салтанаттуу жүрүш көгүлтүр экран артында миллиондогон көрүүчүнү топтоду. Салтанатты чагылдыруу үчүн борбордук көргөзмө залда пресс-борбор уюштурулган. Согуш маалында аталган жайда техникаларды оңдоп, фронтко автоунаалар чогултулган. Анын аянтында Кызыл армия колдонгон Катюша баштаган техникалар көргөзмөгө коюлду. Бул улуу атамекендик согуштагы жеңиштин символдорунун бири болуп саналган Т-34 танкасы. Анын салмагы 32 тоннаны түзөт, узундугу 6 метр, ал эми бийиктик болсо 2 метр 70 сантиметрди түзөт. Бул болсо саатына 55 чакырым жүрө алат. Бул танкадан баш аягы 30.500 чыгарылган болсо, анын 16.200-ü улуу атамекендик согуш жылдарына туура келет. Дал ушул танк Кызыл аянтта аскер техникаларын баштап чыкты. Анулай согуш маалында колдонулган, ошондой эле заманбап аскердик техникалар өттү. Танкалар зениттик ракеталык комплекстер жүрүшкө чыкты. Биринчи жолу Арлан 10, Арлан 30, Ланцет 51, 52, Герань жана башка учкучсуз учуучу аппараттар эл назарынан өтүп, Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн кубаты көрсөтүлдү. Техника воздушно-космических сил. Парадты авиациялык бөлүк жыйынтыктады. Бири-биринен анча алыс эмес учкан 6 Су-25 учагы асманды Орусиянын желегинин түстөрүнө боёду. Белгилей кетсек, биринчи жеңиш парады Кызыл аянтта 1945 жылдын 24-июнунда өткөн. Ага Советтер Союзунун баатыры наамын алгандар дагы катышкан эле. Көрсөткөн эрдиги жана каармандык үчүн 70-тен ашык кыргызстандык бул наамга татыган. Улуу атамекендик согуш башталган учурда бизден 360 миң кишидей мобилизация болуп, мекенди коргоо үчүн 19 жаштагы үйдө эркек уландар ар бир үй бүлөдөн 3-чү эркек улан жөнөп кеткен. Кан майданга аттанган 360 миң кыргызстандыктын 150 миңи эрдиги каармандык үчүн ар кандай сыйлыктарга татыган. Тилекке каршы 100 миңден ашуун мекендешибиз ата журтуна кайтпай калган. Апаатта миллиондогон жарандардын өмүрү кыйылган. Это самый главный праздник для наших стран.
Согушта 27 миллиондон ашык жаран курман болгон. Анын ичинде менин чоң аталарым да бар. Бул күн биз үчүн башкы майрамдардын бири болуп саналат. Празднуем это как один из самых крупных больших праздников. Мой дед Панченко Анатолий Сергеевич. Менин чоң атам Панченко Анатолий Сергеевич 1943-жылы согушка аттанып, Крым, Севастопольду бошотууга катышкан. 1945-жылдагы биринчи парадтын катышуучусу. Жеңишке жетүүгө салым кошкондорго Владимир Путин ыраазычылык билдирди. Огромным был вклад жителей Средней Азии и Закавказья. Жеңишке Борбор Азиянын жана Закавказиянын жашоочуларынын салымы эбегейсиз. Ал жактан фронтко керек болгон баардык жардам тынымсыз эшелондоп жөнөтүлүп жатты. Бул жерлерге госпиталдар жайгашып, эвакуацияланган миңдеген адамдар өздөрүнүн экинчи үйүн тапты. Аларды баш калкалатып, нанын бөлүшүп, жылуу тосуп алышты. Согуш жылдарынын күбөсү болгондордун катары жыл өткөн сайын суюлуп баратат. Бирок апааттын тагы тарых парактарында калат. Жеңиштин 80 жылдыгына арналган парадтан кийин Садыр Жапаров башка лидерлер менен биргеликте Александр бакчасындагы белгисиз жоокердин бейитине гүл койду. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Жума Сереп.